Hello ladies, саламатсыздарбы айымдар. Бүгүнкү Hello ladies берүүбүздө биз эне болууга камдануу тууралуу сөз кылабыз. Мен жанымда отурган супсулуу айымдарды тааныштыра кетсем, Калима Арстанбекова көп жылдык чоң тажрыйбасы бар гинеколог, ошондой эле 3 баланын энеси, тажрыйбалуу эне, ар бир кош бойлуулукка жоопкерчилик менен мамиле кылып, тыкыр даярданып, ошондой эле туура тамактанууну үгүттөп келаткан сайкал айым. Ошондой эле жапжаш болсо дагы өзүнүн курагына карабай 2 баланын энеси, удаа төрөгөн, башыңда позитив болсо ден соолугуң сөзсүз өзүнөн өзү жакшы болот деген Динара Абдимиталипова. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Калима айым, сизден баштасак. Эне болом деген идея келгенде эле, адегенде эмнеден башташыбыз керек даярданууну? Негизгиси кан тапшырыш керек биринчи эне болуп, потому что себеби бизде кан аздык да аябай көп да Кыргызстанда. Кан аздык бул энеден балага сөзсүз берилет. Если эненин каны аз болсо, бала сөзсүз каны аз төрөлөт. Ошол биринчи очередте кан тапшырыш керек. Анан кийин бөйрөктүн ооруларын жоюш керек. Себеби бала пайда болгондон баштап, кош бойлуулук пайда болгондон баштап бөйрөккө күч келет, бөйрөктүн давлениясы көтөрүлүп, ошентип баягы энелерди жоготконубуз, төрөттөн жоготуп алган энелердин причинасы ошодон болот да көбүнчө. Билишпейт да жаштар. Жаштар деле вообще бизде Кыргызстанда өзү планировать этип төрөбөйт. Кыргыздар болуп калса эле болду, төрөй берет. Вот фолиевая кислота деген бар, ошол жетиштүү болсо бала жакшы төрөлөт. Эмне үчүн балдар оорукчан болот, каны аз болот, например. Эне болуш үчүн биринчи очередь кандын составы нормальный болуш керек. Витаминдер жетиштүү болуш керек. Вот Кыргызстан йод жетишсиз өлкө, йод жетиштүү болуш керек. Ошондо бала ден соолукта жакшы. Калима эже айткандай эле, Кыргызстанда көп эле энелер пландап төрөбөйт экен. Бирок сиз 3 балаңызды тең пландаштырып, жакшы ойлонуштуруп, даярданган экенсиз. Ага атайын үй бүлөдө шарт болуш керекпи? Менин оюмча шарт деле кереги жок. Эненин гана эмеси керек да. Ответственность. Мен өзүм 6-7 ай калганда пландаштыра баштагам. Эң биринчи врачка бардым, Калима эже айткандай. Бүт анализдеримди тапшырдым. Бардыгы жакшы эле чыккан. Фолиевая кислота алдым. Анан спирт ичимдиктерин токтоттум, например. Ошондой даярдандым да, спорт жасай баштадым. Анан биринчи балам болду. Ар бир балама да ошондой даярдангам. Темир алып, темир жок болсо ошондой даярдангам да. Балдарыңыз башка балдарга салыштырмалуу ошол өзүнүн курагындагы ден соолугунан айырмаландыбы же психологиялык жактан болсо дагы өзүңүзгө мындай канааттануу болсо керек, жок эле дегенде? Жактан болсо дагы ушул баламда жок дегенде, анткени бизден эмедет да, алардын ден соолугу биздин колубузда, ата эненин колунда. Ошон үчүн жок дегенде өзүмдү жакшы сезем да, колуман келгенин кылдым деп балдарым үчүн. Динара, сен болсо мына 2 балаң чоңоюп калды, буюрса аябай деле даярданбайм, ар бир нерсеге токтолуп отурбайм, башымды оорутпайм деген позициядагы кыз экенсиң. Эмне үчүн даярданбайсың? Эми башында күйөөгө тийгенде жаш эле болчумун, анан боюмда болот деп да ойлонбой эле анан болуп калып, андан кийин легке эле өзүмдү сезип жүргөм да, ден соолугум жакшы эле болгон, эч кандай эчтекеме оорубай эле. Демек ушинтип жүрө берсе болот. Ошентип эле жүрө бергем, потом өзү эле жакшы болду, Кудайга шүгүр. Ойлоп атам, пландаштырганда туурагы деп, бирок өтө фанатик болбой, конечно, спорт кылып, ичимдиктерди ичпей, күйөөсү да 2 тараптан, күйөөсү дагы аял да жакшы активдүү образ жизни жашап пландаштырыш керек деп ойлойм. Но өтө ар бир анализди тапшырып, ар бир пунктту карап деген да болбойт. Сизчи кошуласызбы? Эми бизде кыргыздарда негизгиси эле ушинтип бойнолуп калып эле анан төрөй берейин деп эле келишет да. Бирок бир да бойуна болгон аял бизде айтып коет, риск сөзсүз болот депчи медицинада. Бирөөсү дары ичип алат, бирөөсү
алкоголь ичип алат, бирөөсү ушундай кылдым эле деп. Бир да беременность нормально 90%. Вот кто ким планировать этип аткан аялдар аз да. Аз. Анан кийин балдардын ортосундагы аралыкты да пландаш керек да. Арасы 3 жылдан кем болбош керек. 3 жылдын ичинде вот эмне үчүн 3 жылды эсептеп чыккан медицинада. 3 жылдын ичинде эненин ден соолугу толук восстановление болуп бүтөт да. Толук даяр болот кайра төрөгөнгөчү. Ошондо дагы 3 ай мурун баланы пландаштырганда фолиевая кислотаны ичиш керек. Бизде ал өтө аз. Эми барган сайын кичине көбөйүп атат, жаштар мындай кызыгып жакшы бала төрөш керек, оорукчан бала каалабайм дегендер көп. Сиз мына туура тамактанууну, органикалык тамак ашты алдыга сүрөп ушул боюнча үгүт дагы жүргүзүп жүрөсүз. Тамактын канчалык мааниси бар? Менин оюмча эң негизгиси тамак деп ойлойм. Канча тамакты жакшы жесек, ошончолук ден соолуктуу болобуз. Ошондой эле мээбиз да жакшы иштейт. Балдардыкы также ошондой. Мисалы химикаттардын канча зыяндыгы бар, бардыгыбыз билебиз. Азыр көчөдө ар бир баланы көрөм, бир да баланын жөн эле суу ичкенин көрбөйм да. Бардыгы же лимонад, же кола, фанта, жөн эле суу ичкен бала жок. Анын шекер канча көп, канча зыяны бар. Эч ким ошону ойлонбойт да. Мындай мисалдар көп аябай бизде. Кош бойлуулуктун алдында ошо сиз айткандай 6-7 ай калганда кандай тамактаныш керек? Жөнөкөй тамактан айырмаланса керек, Жок, жөнөкөй тамактан айырыланбайт. Балансированный эле диета болсо, жалаң эле майлуу жебейт, жер жемиштерди көп жеп, химикаттары көп тамак ашты жебей мисалы. Бирок азыр химикаттан кача алабызбы? Дүкөнгө мисалга кирсең, ооба, органикалык нерсе көрбөйсүңбү? Ишенсеңер 2 жыл боюнча биз нан жеген жокпуз. Пока өзүмдүн нанымды чыгармайынча биздин нан закваска менен жасалат. Балдарыма да жедирген жокмун, өзүм да жеген жокмун. Ошондой эле печенье мисалы аябай көп. Эмне гана кошулбайт, маргарин канча кошулат. Азыр аны да жеген жокпуз, өзүбүздүн печеньясы чыгарабыз. Ошон үчүн башталганда, анткени Кыргызстанда аябай оор болчу, жакшы химикаттары жок тамактарда. Бирок азыр биз бир аз баштадык, колубуздан келгенди кылып атабыз. Динара, ушул айтылып аткандай ошондой туура тамакка жетүү, медициналык тейлөөлөргө жетүү сен үчүн канчалык жеңил? Өтө жеңил эле деп ойлойм, бирок өзүбүздөн да өзүбүз жалкоолонуп барбай эле койбу деп. Кош бойлугум тең Кудайга шүгүр жакшы өттү. Тамактанганда эч өзүмдү чектеген жоксун. Чектеген жокмун. Каалаганын жеп, каалаган ачууну жеп, ачууну жегим келсе любой тамакты эле жедим. Жакшы дарыгер табуу, жакшы медициналык адис табуу дагы бизде жерлерди айтпаганда мына шаардын чекелеринде деле маселе болуп жатпайбы? Бул учурда аялдардын укугу жада калса чектелип аткандай сезилет да. Эми бизде дарыгерлер аз, айлыктын аздыгынан башка жактарга кетип калды. Биздин дарыгерлер мынакей асты Европада, аркасы Казакстан, Россияда иштеп жүрүшөт. Анан жакшы дарыгер деп эми биздин медицина ССМдердеги отурган врачтарга кайрылса достаточно эле нормально эле консультация ала алат го деп ойлойм. 6-7 ай даярдандыңыз, ошондо кайсы нерселерди кылдыңыз дагы сиз өзүңүздү толук даяр сездиңиз? Мен ошо диетамды өзгөрттүм, бирок аябай деле кардинально өзгөрткөн жокмун. Обычный эле эме көбүрөөк овощи жедим мисалы. Андан кийин витаминдерди ала баштадым. Камыр тамактарды азайтат. Спорт кылдым. Ошондо анан азыр даяр эле болушум керек деп сездим да өзүм. Анан балдарыңыз сак саламат, жакшы төрөлүштү. Балдар. Чоңойгондо дагы ошонун пайдасын сезсеңиз керек, таасирин. Ооба, балдарым жакшы. Алар эң биринчи 1 жаштан 5 жашка чейин эмеспи, каалаган эме мунукка буруп алсаң болот балдардычы. Балдарыма да мен азыр туура тамактангыла, бул жаман, бул тигил деп айтып келгем. Жаман тамактарды берген эмесмин да, азыр өздөрү эле жаман тамактарды жегиси келбейт мисалы.